Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры урпактарга аян спектаклин даярдап, көрүүчүлөрдүн назарына сунушташты. Спектаклдин режиссеру Нурбек Урматжан уулунун айтымында манасчылык өнөр андагы ак кыранын кармашы, бүгүнкү күндөгү терс окуяларды көрсөткөн чыгарманын негизинде жаралды. Манасчылык өнөрдүн касиети, анын улуулугу спектаклде берилет. Бул теманы өзүм биринчи тандап калган себеби Таласка келгенден кийин касиеттүү манас ордобуз бар. Аны ошол жерге арба алып, ошол жерге барганда бир башкача аура, башкача мамилени сезип, ушинтип жан дүйнөм арбалып, аруланып жүрдүм. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, манасчылар менен катарлашта жүрүп калдым. Анан кийин ушу манасчылар жөнүндө, анан манасчылардын баштан өткөн окуяларын, ошолорду угуп, алардын ошолордун бир ичиндеги жан дүйнөсү мага кызык болуп келди да. Бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кыргыз эл жазуучусу Кайрат Иманалиев Олжобаевдин калемине таандык. Урпактарга аян чыгармасын сахналаштырдык. Урпактарга аян спектаклдин бет ачарына шаар тургундары жана коноктору, театр ишмерлери жана Урпактарга аян пьесасынын автору Кайрат Иманалиевдин катышуусунда болду. Спектаклде манасчылык жол, ага берилген касиет, аян менен айтуучулукка бет алган манасчынын ролун Нурлан Ежанов жаратты. Кыргызда башканы коюп манастайт деп биринчи манас менен баардык нерсени иш-чараларды баштаганда бул биринчиден кыргыздын улуулугу, ушундай аруу дүйнө, өзгөчө бир сыр дүйнө күндөп түндөп айтып аткан чыныгы манасчылар, алар баатырлар, ошол дүйнөгө аралашкан, алар сөз жаттаган эмес, алар ошону көрөт, билет, аралашат, анан түгөнбөйт, арба болот. Бул өзүнчө дүйнө экен. Спектакль манас рухунун касиети, бүгүнкү күндөгү оор кыйыш заманынын терс окуялар менен сүрөттөлүп берилиши спектаклдин көрүүчүлөрүн өзүнө тартты. Кыргыздын табигатында манас темасы эч качан өлбөйт дагы, өчпөйт дагы. Ошол кыргыз эли манас менен шугулданып, манас менен жашап келген. Анан бүгүнкү спектаклды көрүп отуруп, урпактарга аян деп атат. Эми карап отурсаң, кайып дүйнө менен насыркы дүйнөнүн аралашканын көрүп алып, ушундай эле толкунданып кетесиң да, ошол манас атанын дооруна барып кайра келгендей болуп. Кыргыздын укура чындыгы ушул. Айкөл атабыздын кайтыш болгону, Алмамбеттин кайтыш болгону, Чубак сыргактардын кайтыш болгонуна кошок менен кыргыздын салт санаасын көрсөткөн, кайра барып өзүбүздүн бир багы нукура кыргызчылыгыбызга бара турган сонун спектакль болду. Чыгарманын автору, белгилүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Кайрат Иманалиев аталган пьесаны 15 жыл мурун жазган. Буга чейин кыргыз эл артисттери роль жаратып, Борбордогу алдыңкы театрларда коюлган спектакль бул күнү Талас театрында коюлгандыгы, айрыкча режиссер манастын өзөгүн түшүнгөндүгүн жана аны ачып бере алгандыгын баса белгилеп, ыраачылык билдирди. Мында ошол манас дүйнөсүнүн сыры, манас дүйнөсүнүн баардык касиеттери камтылган экен да. Ошол манасчылардын бүгүнкү күндөгү кандай орду бар экендигин, манасчылык кандай өзгөчө касиетке ээ экендигин билгизе тургандай коюп тур. Мага ошол манасчылыктын өзөгүн сактагандыгы абдан жакты. Ошол манастын руху, манастын айтайын деген ою бул драмада, пьесада, спектаклде көрүнүп турат. Артисттердин ойногону дагы манасчынын, Бакай атанын, Кайып эненин ар бир артисттин ойногону ошо режиссер тарабынан абдан туура багыт берилген экен да. Режиссердун ушул манас темасын түшүнгөндүгү, ошол манасчылыктын сырын түшүнгөндүгү көрүнүп турат да. Анан эми бул театр Талас театры. Талас түздөн түз манас менен байланыштуу. Мына Манас атабыздын күмбөзүнө канчалаган дүйнөнүн элдери келет. А Талас театрында манас дүйнөсүн, манас ааламын аңызалаган спектакльдер болуш керек да. Ошон үчүн бул театрдын репертуарында узакка жүрүшүн каалайм. Учурда манас эпосун популярдаштыруу, элге кеңири жайылтуу максатында да президенттин жарлыгы чыккан. Ошондуктан манас, Семетей, Сейтек үчилтигин баягы популярдаштыруу максатында биздин Талас облусунда көп иштер жасалып жатат. Ошол иштин бирөөсү ушул спектакль болуп калды. Бул спектакль Талас областындагы бардык райондордо гастролго чыгып, анан бизде бир чоң максатыбыз бар. Ошол коңшулаш Казакстан Республикасынын Түркистан аймагына дагы, ошондой эле Тараз шаарына ушул спектакльди гастролго чыгарып, атайын делегация барып келели деген оюбуз бар. Белгилей кетсек, облустук театр аталган спектакльди коюу менен 16-театралдык сезонун жабышты. Норзбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.